Бийлик Салымбековду өлкөдө оппозициялык маана жаратууда деп айыптады. Анткени ал жума сайын 50 000 сомдон таба турчу платформанын чиновниктер үчүн жаап салды деген видеолор таркап жатат. Власти обвинили миллиардера в создании оппозиционных настроений в стране. Им не понравилось, что миллиардер закрыл доступ чиновников к платформе, на которой каждый житель зарабатывает от 50 000 сом еженедельно. Андан соң Салымбековдун өңү жүзү менен ал өзүнүн тажрыйбасын ушул программа аркылуу эл менен бөлүшөм, шилтемени ачып катталгыла деп айтып жатканын көрөбүз. Достор, бул фейк шылуундар Салымбековду нейросеть аркылуу сүйлөтүп, элдин башына айланып жатат. Шилтемени ачып, картаңызды жазсаңыз, эртеби кечпи акчаңыздан айрыласыз. Жасалма интеллекттин жардамы менен шылуундар казакстандык диктор Светлана Булатовна колдонушкан. Ал эми интернетте тарап жаткан видеонун оригиналы 2024 жылдын 19 декабрында КТК каналынын жаңылыктар программасында чыккан. Анда Салымбеков же кыргыз бийлиги тууралуу эч кандай сөз айтылган эмес. Мына ушундай. Андыктан достор, интернетте тарап жаткан ар бир фото, видеолорго ишене бербеңиздер. Оңой акча болбойт, шылуундарга алданбаңыздар.